Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналын көрүүчүлөр, кутман күн. Айдеркенден салам. Айдеркен шаарындабыз. Айдеркендин Кычык Айдеркен деген жериндебиз. Айдеркенди билебиз, алманын өтө сонун сорттору ушул жерде өстүрүлөт. Алма ушунчалык жакшы болот, ушундай карсылдаган катуу алмалар болот бул жерде. Азыр алдыбызда гилас дарагын көрүп турабыз. Бардык жерде гилас бышып бүткөндөн кийин ушул эң кеч бизде ушул Айдеркен шаарында, Айдеркенде быша баштайт. Эң кеч бышкан учур ушул жерде болот. Деңиз деңгээлден 2000 метр деңиз деңгээлден 2000 метр бийиктикте жайгашкан жер. Эң кеч быша турган сорттор. Бул жерде көрүп турасыздар, гилас 5 жаштагы көчөт экен. Өткөнкү барганда Ташкентте көрсөттүк, спрей менен чачып атпайбы? Үстүнө сетка тартып, спрей менен чачып, алманы, кышкы алманы кечирээк бышканга, катуураак болгонго аракет кылып өстүрүп атышат. Азыр бир идея келип атат, мына ушундай суук жерлерге гилас көчөтүн тигип туруп, 2000 метрден жогору жерлерге чейин. Анан үстүн сетка менен тосуп, спрей кыла турган болсо, гиластын бышуусу дагы кечеңдейт. Гиласты кеч бышыруудагы максат бул дүйнөлүк рынокто сентябрь-октябрь айында рынокто таңкыстык башталат гиласка болгон. Мына ушул мезгилде бардык базарга жеткирсе болот. Азыр окумуштуулар ушул боюнча аракеттенип атышат. Гиластын кеч быша турган сортторун чыгарышып, максат дүйнөлүк рынокто ээлөө болуп атат. Бизде бышып бүткөндөн кийин глобустун ылдыйкы тарабындагы, түштүк тарабындагыларда быш элек момент болот экен. Мына ушул учурду кармаштын аракетин көрүп атышат. Мына ушундай мүмкүнчүлүк бизде бар. Мына ушундай жерлерге тигип, бак кылып, кечиктирип бышыра турган болсок, анда бизде рынокто алып койсок болот. Сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы болду. Саламатта туруңуздар.